Саламатсыздарбы? Мен бүгүн сиздерге сахар туурасында айтып берейин. Сахар жөнүндө айтып бериңизчи деп аябай көп суроолор келиптир. Сахарды биз ачыкка маал эртең менен наташак текшеребиз. Наташак пальчиктен алган канды капиллярный деп айтат да. Бул капиллярный канды алганда пальчиктен 3 жана 5 бул норма делинет да. Ал эми венадан алганда, венадан могу жерден алынат да, венадан алганда 6,5 чейин миллимоль на 1 литр. Бул дагы норма делинет. Бирок 2 сааттан кийин, тамак жегенден кийин 2 сааттан кийин дагы алып текшерип көрсө болот да, кандайчы пальчиктен капиллярный жана ошондой эле венозный кылып текшерсе болот. Ошо пальчиктен алганда тамак жегенден кийин 2 сааттан кийин 5,5 жана 6,5 болгон болсо, бул уже повышенный деп аталынат. Ал эми венозный 6,5, 7,5, 8ге чейин барса, уже бул повышенный деп аталат да. Ошо эгер ушундай после еды 8-9га чейин барып калса, сахардын венадан алгандагы миллимоль на 1 литр көргөзмөсү, анда обследование кылууга туура келет. Обследованияны 3 ай бою текшерсе болот да. 3 ай бою текшергенде ар дайым ушундай чыга берсе, мисалы капиллярный 5тен өйдө, 6дан өйдө көрсөтүп, пальчиктен алган, анан венадан алган 6дан өйдө көрсөтүп, 7-8-9га чейин барса, уже буну 3 ай бою текшерип туруп, анан врачтар өздөрү анан сахарный диабет деген диагноз коет да. Эми ушул сахарный диабетке эмне алып келет? Сахарный диабетке инсулинорезистентность алып келет да. Инсулинорезистентность бул адам кечке эле бат-баттан тамак жей берип, инсулинди кайра биздин уйку без, поджелудочная железа бөлүп чыгара берет да. Улам бөлүп чыгарат, себеби кандагы инсулинди азайтайын депчи, эми кандагы сахарды азайтайын деп. Ошо кандагы сахардын составын азайтам деп поджелудочная железа кайра инсулин бөлүп отуруп, эми кандагы сахардын составын азайтып 3 саат өткөндө дагы бир нерсе жей койсо, кайра дагы кандагы сахар көтөрүлүп кетет да. И опять бөлүп чыгарат да инсулинчи. Поджелудочная железа дагы инсулин бөлүп чыгарат. Ушинтип бат ушундай боло бергенин негизинде киши 1 жылдын ичинде эле сахар менен ооруп калыш ыктымалы бар да. Ошондуктан ар бир тамактын арасы 3-4 саат болуусу, даже 4 сааттан узагыраак болуусу жакшыраак. Эртең менен саат 8:00 жеген болсоңор, анан уже 2ге барып жеген норма деп билинет да. Ошон үчүн кухнядан өтүп баратып бир курутту же болбосо даже бир күкүм семечканы оозго салып коюштан этият болуңуздар демекчимин.